Самара КАРИМОВА Окуу Жайды Эки Жылда Гүлдөтүп Коймокмун. Самара КАРИМОВА кызматтан алынышы боюнча соц тармактарда билдирүү таратты. Ырчы көрө албастар тууралуу ой бөлүшүп, мүмкүндүк бергенде музыкалык окуу жайды 2 жылда гүлдөтүп салмак экенин билдирди. Өнөр адамы катары музыкалык окуу жайдын абалына жүрөгүм ооручу. Зериккенимден же кыларга ишим жоктон барган жокмун. Тобокелге салып, меценат тартып, проект жазып, 2 жылда гүлдөтүп коймокмун. Ойчулдун ою бүткүчө тобокелчинин иши бүтчү эле. Мейли, насип деген нерсе бар. Менден башка жакшы адам келип оңдоор, үмүт кылам жана тилектешмин. Өнөр адамдары абдан назик, сулуу, кооз, көркөм жерде жашаса, окуса, өнөр өөрчүбөйбү? Окуу жайдын жамаатына, уулу ага эжелер, сиздерге абдан ыраазымын. Бир да жаман сөз айтпай, кучак жайып тосуп алдыңыздар. Мен сиздерге ден соолук каалаймын. Өзүмдүн кадырымды дагы бир жолу сездим. Мен деген оңой адам эмес экенмин. Менин кичинекей кызматка келишим көп адамдын уйкусун бузат экен. Мага жата калып бут тоскондор, мен силерге капа эмесмин. Ыраазымын. Ылайым менин куттуу төгүлгөн дасторконумдан чай ичкиле, деди КАРИМОВА. Маданият министрлиги Самара КАРИМОВАны жетекчи катары Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын жамаатына 30 октябрда тааныштырган. Кечээ ырчы жамаат менен чогулуш өткөрүп, анысын өзү видеого тартып, соц тармактарга бөлүшүүгө жетишкен. КАРИМОВА калыс медиага интервью берип, окуу жайдын жетекчиси катары иш пландарын жана Акжол сериалы тууралуу айтып берди. Маданият министри Акылбек Жаманкулов Самара КАРИМОВА кызматка мыйзамсыз дайындалганын айтып, тиешелүү буйрукту жокко чыгарды. Баса Самара КАРИМОВА үчүн кызматка дайындалып, кайра эле анысынан кол үзүү алгачкы тажрыйба эмес. Өткөн жылы ал Сулайман Тоо музейине директор болуп дайындалган. Бирок коомдогу чоң талкуудан кийин кызматтан баш тарткан. 27 жаштагы ырчы актриса Самара КАРИМОВА Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алууга жетишкен. Булак калыс медиа.